Көкбөрү боюнча республикалык Норус мелдешинин башталышына 3 жумага жетпеген убакыт калды. Учурда командалар кызуу даярдык көрүп, курамдарын толуктап, машыгуу жыйындарын өткөрүүдө. Ош облусунун Достук Көкбөрү клубунун 2026-жылдагы курамы белгилүү болду. Биринчи катар номер менен Кыяс Ниязов ойнойт. 38 жаштагы улакчы 2014-жылдан бери команданын курамында жана 2020-жылдан бери капитандык милдетти аткарып келет. Экинчи катар номерде Жекеме Жекенин эң мыкты улакчысы, улуттук кураманын лидери Кубаныч Султануулу. 2025-жылы дал ушул оюнчу финалда ынтымактын тайгазанына 4 салым салып, Достукту чемпион кылган. 3 номерде Бексултан Абдикайрилуулу, Халк деген каймана ысымы менен белгилүү универсал улакчы, 2024-жылы Достукка келген. 4 номерде коргоочу Таштемир Майлыбашов, 35 жаштагы улакчы, карьерасында Рассвет, Кожомкул, Алатто, Сары Өзөн клубтарында дагы ойногонго жетишкен. 5 номерде Фархат Бешекеев, ал Достукка 2025-жылы келген. Ага чейин коргоочу алмашкыс түрдө чүйдүн командаларында чапкан. 6 номерде Ильяс Исаков, 2015-жылдан бери Достуктун алмашкыс улакчысы. 7 номерде Көкбөрүнүн легендасы, көчмөндөр оюндарынын 5 жолку чемпиону Рустам Тыналиев. 8 номерде Достуктун жаңы оюнчусу Илдияр Жеңишбеков. 2025-жылы ал намысты ойносо, 2023-2024 жылдары Достуктун курамында болгон. 9 номерде Темирде Бекем коргоочу Эмирлан Жеңишбеков. 10 номерде Көкбөрү легендасы Манас Ниязов. 11 катарда чагылчу Исхак Бекболотулу. 12 катарда Нурдин Болотбеков. Чүй облусунун Сары Өзөн клубунун курамы жаңыланып, жаш оюнчулар кошулду. Команданын машыктыруучусу болуп Темир Молдокулов дайындалды. 41 жаштагы улакчы оюнчу катары Рассвет, Сусамыр, Биримдик айы Достук клубтарында ойногон. Кийин Достук клубун машыктырып 9 май мелдешинде чемпион болгон. Ал эми команданын капитаны Нурбек Юсупов болду. 38 жаштагы коргоочу Достук жана Сары Өзөн клубтарында, ошондой эле Кыргызстан улуттук курамасында дагы ойногон. Экинчи оюнчу Элдияр Шахтарбек-уулу 2022-жылы Сары Өзөнгө ойноп кеткен. Кийин ысык ата менен биринчи лигада бир нече жолу байгелүү орундарга илинип, өзү дагы мыкты оюнчу сыйлыгын уткан. 3 оюнчу чоң тыныгуудан кийин кайтып келген Элеман Нурболотулу жаракатына байланыштуу чабуулчу акыркы жылдарда чоң оюндарга чыккан эмес. Убагында Таластын ынтымак командасынын чабуулчусу болгон. 4 оюнчу Эрнас Төлбеков буга чейин Көкжал, Кемин, Чүй Токмок клубтарында улак чапкан. 5 номерде буга чейин Ак Элбирстин намысын коргоп келген Тилекмат Касымов. Ошондой эле 2025-жылдагы курамдан калган оюнчулар Айбек Иманалиев жана Байсал Кайырбеков кайрадан Сары Өзөндүн катарында. Мындан тышкары команданын жаңы Жекеме Жекедеги оюнчусу Тариел Шайлообекулу болду. Ошондой эле 2005-жылкы оюнчу Амангелди Эсенгелдиев курамдын эң жаш оюнчусу болду.